Салам баарына. Силер бул тууралуу окугансыз, же болбосо билбейсиз. Жашообузда техникалар өнүгүүсү менен дүйнөгө күндөн күнгө өнүгүп, кайсыл даражага жетерин окумуштуулар изилдешти. Жана дагы да алдыга эмнелер күтөт. Дүйнөнү өзгөртүүчү жаңы техникалар келе жатат. Ал күндөргө да аз калууда. Өнүгүүлөр көп этаптан болгондуктан сиздерге бир ирети менен айтып чыгам. Видео аягына дейин көрүңүздөр. Бул маалыматтын баарын Илимпоздор сайттарынан алынды. Каналга катталбасаңыз катталыңыз. Жана оюңарды комментарийга билдиргиле. Мен видеону баштадым. Келечекте эмне күтүлөт? Биз азыр жашап жаткан жашоодогудан келечекти ойлоп алып караганда жомок сыяктуу сезилиши мүмкүн. Бирок далилдер бар. Буга чейин да телефону ушундай аппарат чыгат экен десе, жомок сыяктуу сезилчү. Мындан дагы бир нече жылдан соң дүйнөдө мындай өзгөрүүлөр болот деп толук кандуу ишенүүдө Илимпоздор. Бардык инсандарды ол жумуштарды калтырышып, бүткүл адамдар жеңилишке өтүп кетет. Бардык адамдардын саны бүт жер бетин ээлеп, миллиарддаган инсандар жер бетине толуп кетет. Ар бир 3 адамдын бири Кытай улутунда болот деп айтылууда. Ал эми оор жумуш, үй тиричилик болобу, көчө ишиби, баарын роботтор аткарышат. Бул ийгиликтерге кээ бир мамлекет Япония азыр эле жетише баштады. Мынаке, булар далил болууда. Жолдордо машина транспорттор көбөйүп, жана техникалар дүйнөнү каптайт. Ошентип учуучу машиналар, учуучу таксилер пайда болот. Тез ылдамдыктагы техника метролор толуп кетет. Адамдарга техника байланып калат. Жолдо жаткан чыккындылар толуп кеткен чогулмалар жер асты менен өтүп, бул нерселерди кайрадан иштеп чыгат. Жер бетинде мусор чыккындылар жок болот. Көпчүлүк имараттар техника, компьютердик жардамы менен бүтөт. Свет болобу же бир жерди боеп салуулар үчүн көпчүлүк иштерди күндүн энергиясы менен жардамы менен болот деп айтылууда. Азыр биз көрүп жаткан дрондор менен акыры өзүбүздү да анын үстүндө кайсыл жака болбосун барып келүүбүзгө көмөк көрсөтөт. Иштелип жаткан интернет чындалат. Себеби ал келечекке чейин каттуу каккы болуп, башаламалар көп болот. Баарына башаламандык хаккерлер атакалыгынан улам бул нерселерге күчтүү чаралар, тоскоолдуктар жаралат. Жаман жагы, адам көбөйүүдөн улам оорулар да көп болот. Жана жердин күчү жоголот. Бул нерселердин алдын алуу үчүн атайы техникалар орундалат. Ал эми медицина жактан болсо, аябай таң калыштуу нерселер чыгарылат кийинки материалда. 21-кылымда техникалар менен дарыгерлер дененин же болбосо ооруган жерлерди гана айыктырышат, же бузулган жерлерди. Медицина техникасы өнүгүп, адамдар каарылыктан өлүүнү да токтотуунун жолун иштешип чыгат. Жана клеткалар менен органдарды жашартууга болот. Башкача айтканда, келечекте адамдарды жаш, дени сак жана өлбөс кылуунун айласын табууда. Албетте көбүбүз ушундай келечекте өзүбүздү табууну, дагы да жашоону улантууну каалайбыз. Бирок көпчүлүктүн ага ылайык жашоого мүмкүнчүлүгү жок. 60 жаш же болбосо 80 жашта көз жумабыз. Убакыт өтүшү менен жаңы келечек келип жатат. Ал эми биз жашап жаткан 21-кылымда технологиялардын өнүгүшү биз жашап жаткан дал ушул жашообузга кирип келди. Бул кайсыл технология дейсизби? Өлгөн адамдын денесин жандандыруу же болбосо тирилтүүчү аппараттар. Бир убакта жандандыруу үчүн аны муздатып сактоого мүмкүндүк берет. Толугурагын айтканда, качандыр бир кезде сиз карыйсыз. Карыгандын себептери сизде клеткаларыңыз көпчелерди жабылат. Ушул клеткаларды ачуучу аспаптар чыгып, адамдын мээсин тоңдуруучу техникалар азыр эле жай ала баштады. Албетте бул нерсеге акча маянасы төлөнүү керек. Арадан 100 жыл өткөндөн соң сизди ошол аппараттан ойготушат. Бул нерселерге азыр акчалары төлөнүп, контракт түзгөндөрдүн саны көбөйүүдө. Бул нерселердин баарына күбө болуу үчүн ар бир нерсени күзөтүүбүз керек. Жана бардык нерсени эмне болорун жаратканыбыз жазгандыр. Эмне болсо да дүйнөнү сактап калуу үчүн кээ бир жерден ошибка кетирип алуудан, оюу бузуктардан Кудай өзү сактасын достор. Достор, видео сизге жактыбы? Жаккан болсо каналга катталыңыз. Кызыктуу видеолор Асанбеков ТВ каналына чыгарылат. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.